ар бир мусулманга билүүсү керек болгон фарзу айын, милдеттүү түрдө ар бир мусулман билүүсү керек болгон маалыматтар жөнүндө айтып бергим келип турат. Биз мусулманбыз. Бардык эле мусулмандарга аалым болуу же кааруу болуу же медреседе окуу милдеттүү эмес. Бирок ар бир мусулман өзүнүн дининдеги зарыл болгон маселелерин билүүсү, урматтуу бир тууганым, милдеттүү болуп эсептелет. Кыргыз элибизде кыргыз тилдүү окурмандарга мына ушул өксүктү толтуруу максатында Адеп башаты андан сырт Дил азык басма үйү биргелешип чыгарган. Андан сырткары ошол эле учурда биздин даңктуу аалымдарыбыз Молдо Сабыр Досболов, андан сырткары Нурдун Молдо Надырдан билдабыз, Молдо Газыдан билдабыз, Марс Ибраев жана мен рецензия берген мына ушундай бир көркөм китеп жарыкка чыккан. Албетте бул китеп көпчүлүккө маалым, бирок ошондой болсо дагы утур жаштар чоңоюп аткандан кийин адамдардын бардыгына мына ушул китептин таржыма кылын айтып бердим. Туура көрдүм. Бул китеп Ислам негиздери деп аталган мындай бир көлөмдүү, урматтуу бир тууганым, китеп. Мына ушул китеп ар бир мусулмандын колунда сөзсүз түрдө болуш керек. Анткени мына ушундагы маалыматтарды биле албаган адам Кудай астында толук түрдө күнөөкөр болуп калуусу ыктымалы бар. Бул китепте ыйман, акыйда, тазалык, даарат, намаз, орозо, зекет, ажылык, умра жана курмандык деп ибадат бөлүгүн камтыган мына ушундай кереметтүү китеп. Адаби тилинде жазылынган жана ишенимдүү булактардан алынып Ханафи мазхабтын негизинде жазылынган, ошондой эле Матуриди акыйдасы негизинде жазылган акыйданы камтып алган, ар бир мусулмандын күнүнүк жашоосуна керек болгон маселелер камтылынган. Тазалык жөнүндө, даарат жөнүндө, андан мурда акыйда жөнүндө айтылып атканда биринчи эле кезекте ошол парз деген, важип деген эмне, мустагап парз деген эмне, арам макруh деген эмне дегенди айтып келип, дин деген түшүнүктү айтып берген бизге. Диндер канчага бөлүнөт, мусулман деген ким, ислам дини деген эмне, момун деген ким, исламдын жашоого көз карашы кандай, ошондой эле илим менен диндин ортосундагы шайкештик туурасындагы керемет сөз козголуп, андан кийин ыймандын негиздери жөнүндө маселе айтылынат. Алла деген сөз эмне? Алланын ысымынын мааниси. Ошондой эле биз Теңир деп айтып аткан сөз менен Алла деген сөздүн ортосундагы мамиле кандайча өнүгөт? Аллах Таалага ыйман келтирүүнүн мааниси. Жөн эле мусулман деп койсо болобу, же болбосо Аллах Таалага ыйман келтирүү керекпи? Андан сырткары адамзаттын Аллах Таала болгон ишеними, Аллах Тааланы жокко чыгарууга мүмкүнбү деген акыйда маселесиндеги олуттуу маселелер камтылып, андан сырткары Аллах Тааланын бар экендигинин ар кандай багыттагы далилдери китепте айтылынган. Андан сырткары периштелер, андан сырткары жиндер, шайтандар, ыйык китептер, Тоорат, Забур, Инжил жөнүндө, пайгамбарлар, пайгамбарлык жөнүндө, пайгамбарлардын кайсыл тараптан келгендиги, эмне үчүн пайгамбар болгондугу, алар кимдер, андан сырткары акыркы пайгамбар Мухаммед пайгамбарыбыз жөнүндөгү айтылынган сөз, Курани Карим жөнүндө, пайгамбар алейхиссаламдын мужизалары, кереметтери жөнүндө. Андан кийин албетте баарыбызга белгилүү болгондой, бул өлүмдөн кийинки түбөлүктүү жашоо жөнүндө акырет, тозок, бейиш, андан сырткары урматтуу бир туугандарым, эсеп, сурак, Каусар көлү, шапаат маселеси, тозок, араф жана башка нерселердин бардыгы айтылып, андан кийин Аллах Тааланын тагдыры жөнүндөгү маселе айтылып. Ушул маселелерди мисалы үчүн мурда урматтуу бир топ ушундай китептер жок болгон себептен, адамдар акыйда маселесинде китептер оор болгон себептен тагдыр маселеси, ушул акырет маселеси жөнүндө көп маселелер туңгуюк калып кеткен дагы мына ушул китеп урматтуу бир тууганым ошонун бардыгын бизге ачып көрсөтүп берди. Эгерде ар үй бүлөдө ата, эне өзүнүн балдарына, кыздарына мына ушул эле китепти бүтүрө турган болсо, анда ата эне балдарынын астындагы өзүнүн динди үйрөтүүдөгү милдетинен кутулган болор эле. Ошондой эле Аллах Тааланын бизге жиберген тартиптери, анан тагдыр деген маселе, тагдырдын маселесинде Аллах Тааланын алдын ала билүүсүндө мажбурлоо барбы деген маселе, тагдырга ишенүү же ишенбей коюунун жыйынтыгы жөнүндөгү маселе айтылып, андан кийин даарат маселесине өтүп кеткенден даараттын тартиптери, даараткан адептери, истинжа, мас тартуу, гусул алуу, таяммум, анан өзгөчө маселе аязатына тиешелүү маселелер камтылып, андан кийин намаз, намаздын далилдери, намазды эмне үчүн 5 убак намаз окуйт, ошонун сырлары, анын убактылары, намаздын убактынын түрлөрү, намаздын парз болгондо шарттары, андан сырткары 5 убак намаздын окулуусу, азан, жамаат, жума намаз, айт намаздар, ташрик такбирлер, нафил намаздар, касиеттүү күндөр жана касиеттүү түндөр, сапар намазы, саждалар жөнүндө, өлүм жана жаназа намазы, ошондой эле жаназа намазын окугандар кантип окуш керек туурасында маселе айтылып, деги эле намазга тиешелүү бардык өкүмдөр мына ушул керемет китепте камтылган. 3-бөлүктө орозо менен зекет
айтылып, орозодо исламдагы орозо ибадат кандай, анын маанилүүлүгү жана пайдалары, орозонун түрлөрү, орозонун убактысы жана Рамазан айынын аныкталуу ыкмасы, орозонун шарттары, орозонун бузулуусу, анын казасы жана каффараты, ошондой эле орозодогу жолоочулук, оору сыркоо, кош бойлук жана бала эмизүү, алсыз каарылык, жоокерлик кызмат өтөө, кысымга, зордукка туш болуу, оор ачкалык жана суусоо, мейманчылык, хайз жана нифас жөнүндө өтө оор эмгек менен алектенүү жөнүндөгү маселелер өтө көркөм баяндалган. Ушул маселенин бардыгын деги эле бир китептин баарынан таап алуу илимдүү адамдарга деле кыйынчылык туудура турган маселе. Андан сырткары назыр маселесинде, ант маселеси дагы этикаф жөнүндө маселеде айтылып, андан кийин зекет жөнүндө, зекет жөнүндө жалпы түшүнүк берилип, зекеттин шарттары, кимдерге парз болот, эмнеден зекет берилет, ниет, менчиктеп берүү, питир садакасы, андан кийин акырында ажылык жөнүндө айтылып, терең айтылып, китептин бардыгы урматтуу бир тууганым, мына курмандык жөнүндө бар дагы 734 беттен турган мына ушундай бир көркөм китеп жарыкка келген. Мына ушул китепти даярдап бизге жеткирген адамдардан Кудай Таалам ыраазы болсун дейт элем дагы. Ар бир мусулман журтчулуктун үйүндө ушул китеп болуп, ар бир балага белек берип, мына ушуну таалим өткөрүп, ушул китептеги маалыматтарды эгерде балдарыбызга жеткире алган болсок, анда биз Кудай астындагы мусулман ата, мусулман эне катары сыпатыбызда, вазифабыздан кутулган болуп эсептелебиз.